Саламатсыңар бөбөктөр. Кел бөбөгүм жомоок деген уктурубуздан жазуучу Сулайман Ырысбаевдин «Адам кантип ажыдаарга айланды» деген жомогун угасыңар бүгүн. Илгери элибиздин бир акылман, адилет жана калыс падышасы болгон экен. Ал улуу күчүүгө, бай кедейге бирдей калыс карап, адилет башкарып, өлкөсүнүн өркөнүн өстүрүптүр. Bir gün al elin жыйнап чоңтой өткөрөт экен, анан жарлык айтат экен. Эл журт, ушул күнү өлкөбүздө жыл сайын той болсун. Ушул күнү жыл сайын баарыңар ушул жерге чогулгула. Менин жарлыгым менен ушул күнү жыл сайын ар бир жаранга 10 алтын акча, 10 күмүш акча берилип турсун. Бул менин өз элиме болгон камкордугум жана урмат сыйым болсун. Эл акылман калыс падышага ыраазылыгын чексиз билдирип, казынадан 10 алтын 10 күмүш акча алып кубанычтуу кайтышат. Ошол күндөгү падышанын бир сырын эч ким чече албаптыр. Ал алтын күмүш сактаган казынага киреринде ар бир адамдын көзүн таңдырып койчу. Көзү таңылган адам ким болсо да казынага кайсы жол менен барып, кандай бөлмөгө кирип, кимдин колунан алтын күмүш акча алганын көрчү эмес экен. Бул окуя элди жыл сайын таңдандырып, табышмагын эч ким чече албаптыр. Ошо кезде эл ичинде бир ажы деген ач көз, ичи тар, коорсагы кучак болгон бир бай болгон экен. Ал ач көз, ичи тар адам болгондуктан анын ажатын эл өзгөртүп, ажы тар деп атап алышыптыр. Эл менен бирге ал дагы келген экен да, өзү жылып алып баруучу жол менен Ак сарай ичиндеги казынага кирет экен. Бирок эмне үчүн падыша көзүбүздү таңдырып таштады? Мунун бир сыры бар. Ушинтип ойлонот да, акчалып жатканда көзүн таңган таңуунун бир жагын ачып, жашырынып карайт экен. Караса бир укмуш каухар шамдар катар күйүп турат. Алтын күмүш, койчу, эмне деген баалуу байлыктар үйүлүп турган, өмүрү көрбөгөндөй болгон бир бөлмөдө турган экен. Маңдайында ага алтын күмүш акчаларын санап берип жаткан адам ажытардын көзү ачылып калганын байкабаптыр. Ач көз ажытар өз көзү менен көргөнүн ишенбей, алганына да ыраазы болбой аргасыз артына бурулат экен. Бирок ал бул көргөнүн эч кимге айтпайт, көргөнү көз алдынан кетпейт. Аны көз алдында элестеткен сайын ач көздүгү артылып, алкы бузулуп, канткенде ошол байлыкты жалгыз өзү ээлеп калуунун жолун издейт. Издеген менен таппайт. Ошентип жүргөндө кайрадан жыл айланат. Падыша той кылып элине алтын күмүш сыйларын берет. Баягы ач көз ажытар да эл менен бирге казынага кирет. Казынага өзү алып баруучу жол менен кирип, колуна алтын күмүш акчаларды алып жатканда дагы бир көзүн таңган таңууну ачып жиберет. Ачса, дагы эле баягыдай катар коюлган каухар шамдар күйүп турат, тим эле көзү уялтат. Жерден баштап казынанын төбөсүнө чейин алтын тыйындар оң тарабында, күмүш тыйындар сол тарабында үйүлүп турат. Эмнегедир ага алтын күмүш акча берип жаткан киши да түк көңүл бөлбөйт. Көзү азис экен. Бөлмөдө бул азис адамдан башка эч ким жок. Муну байкаган пейили тар, ажы тар, ач көзү ого бетер күчөп, араан ачылып, көзү жайнап, от болот. Үйүлгөн алтын менен күмүштү көзү менен бүтүндөй чогултуп алып, ушул азыр эле басып жыгылгысы келет. Бүткөн бою от болуп жалындап, тиштери менен баарын чайнап жок кылчудай, оп тарткан оозу менен баарын жутуп ичидей болот. Ошентсе да чене менен башка эч нерсе ала албай, өзү каччу жол менен кайра артка кайтат. Ошентип падышанын адилет мыйзамы билинбестен бузула баштайт. Аны калыс болсун деп атайын койгон азиз адамы туйбайт. Алкыбузук адам таңылган көзүн ачып алып, казынадагы байлыкты көрүп койгонун билбейт. Кеп анын падышанын байлыгын көрүп койгон демес эле, кеп ошончо көп байлыкты көргөн ач көз адамдардын ач көздүгү ого бетер артылып, көп дүнүйөгө көрүү окатка азгырылып, адамдардын пейили бузулбаса, адеп ыйманы кетпесе деген тилек эле. Бат эле жыл айланып, кайтадан дагы жыл келет.
Ушуну күткөн ажытар кадимкидей эл менен келип, кезеги келип Аксарайга кирет. Көзү таңылган ажытарды өзү жылуучу жол казнага алып барат. Бул ирет ал таңылган эки көзүн тең ачып жиберет. Каухар шамга чагылышып, сан миң жылдыздардай жанып турган алтын күмүш тыйындарды көргөндө ажыдар ач көздүгү баягыдан да күч алып, көзүнөн чок чачырап, оозун ачса от менен жолун чачып, заматтын ортосунда түрөкмуш желмогузга айланып кетет экен. Мындай желмогуз эч качан адамдар көрбөптүр. Желмогуздун башы менен буттары кескелдиртикиндей, куйругу жылаандыкындай узун, тулкусунун узундугу 10 кулачка жетет. Оозунан чыккан жалын көрүктүн отундай чачырап, көзү чоктой кызыл, үнү зар неме. Ушундай желмогузга айланган ажыттар адегенде эле баягы өзүнө алтын тыйын берип жаткан Азиз адамды жутуп коюптур. Анан оң жагындагы алтын акчаларды, сол жагындагы күмүш тыйындарды бүтүндөй жутуп таштаптыр. Буга ыраазы болбогон желмогуз көзүнөн чок, оозунан от чачырап, кезеги менен артынан кирген бейбашаралардын баарын жута бериптир. Сыртка эч ким чыкпай калганынан шектенген сакчылар дүрбөлөнгө түшүп падышага айтышыптыр. Падыша болсо сакчыларды казнага кирип, болгон окуяны билип келүүнү буйрат. Аларды да желмогузга айланган ажыттар оп тартып, жутуп таштайт. Анан падыша казнага өзү келет. Аны доп тартып таштайт да баарына ыраазы болуп эшикке чыгат баягы желмогуз. Ал желмогуз эшиктеги элди четинен оп тартып жутуп, көзүнөн от чачып, оозунан жалын чачып, падышанын ак сарайында өрттөп жиберет. Калган эл араң качып кутулат. Желмогузга айланган бул немени баягы ач көз ажытар экенин бир акылман адам билет. Оозунан чок чачкан, көзүнөн от чачкан мындай желмогузга ошол ач көз ажытар гана айланышы мүмкүн деп элге билдирет. Баягы сөз эл арасында чагылгандай тарайт. Ажытар аты бүгүнкү күндө биз айтып жүргөн ажыдар деген сөзгө айланыптыр балдар. Кантсе да ошо күнү бул ажыдар жолунан жолукканын баарын оп тартып жутуп, оту менен өрттөп жок кылып тоо койнуна кирип кетет. Артынан байкап калган адамдар ал кирип кеткен коктуну ажыдар кокту деп атап, ошондон бери ал коктуга эч ким барбайт экен. Ошентип илгери ач көздүгүнөн улам алкы бузулуп желмогуз ажыдарга айланган адамдын болгонуна кантип эле адам баласы ажыдарга айлансын деп бүгүнкүлөр да ишенбей келишет дейт бөбөктөрүм.